азыр сизде эки гана тандоо турат: же Райымды камап эл үчүн кызмат кыласыз, же болбосо 61 жаштын сыйкырдуу күчү менен сиз дагы кызматыңыздан кол жуушуңуз мүмкүн. Райымдын ошто кандай хан болгон жөнүндө кыскача үзүндүлөрдү айтып кетейин, өзүңөр элестетип алгыла. Райым мас болгондо кол алдындагыларынын баарын үйүнө чакыртып эшикке тизип койчу. Матраимовдор жөнүндө изилдөөнүн башын багыт берген уланга мен болгонмун. Улан Эгизбаев, эгер билбесеңиздер, биринчи Манаста окуп жүргөндө 3-курста агым гезитинде практикант болуп келген. Алини там акча алып ушинтип неме кылып атат дегендер адашат. Али бул элге кызмат кылууну каалаган, ата энеси үчүн жакшы бала экенин далилдегиси келген патриот жигиттердин бири. Карапайым эл Садыр Жапаровду түрмөдөн алып чыгып президент кылат. Президент. Сиз азыр түрмөдө кармаган ар бир күнү Садыр Жапаровдун рейтинги өсүп атат. Кудай ар бир областтан бирден президент бериптир. 7 областыбыз бар. Масалиев Баткенден, Нарындан Усубалиев, Чүйдөн Акаев, Жалал Абадтан Бакиев, Таластан Отунбаева, Чүйдөн Атамбаев, Оштон Жээнбеков. Бир гана көлдөн бериле эле экен. Кыргызда 7-нин бири Кыдыр деген сөз бар. Балким 7-чи областтын өкүлү катары Ысык көлдөн чыккан Садыр Жапаров ата алдына берген ант үчүн элди оңоп кетүүгө балким алы күчү жететтир. Ниети бар киши экенин билип турабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Бул кайрылуу менен мен Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго жана жалпы кыргыз элине кайрылууну туура көрдүм. Эмне үчүн видео кайрылуу? Анткени учурда фейктер, атайын баракчаларды ачып алып ар кандай саясат жүргүзгөндүктөн мен эч кандай фейк эмес өзүм экенин далилдеш үчүн видео кайрылуу менен жана тарых үчүн видео кайрылуу кылып койдум, туура көрдүм. Урматтуу президент, мына акыркы окуяларда көрдүңүз, Райым Матраимовдун кантип байыганын Азаттык далилдеп берди. Эми буга чейин элдин баары эле билчү. Мектептен жаш балалардан баштап чалдарга чейин Райым кантип байыганын билчү. Анткени анын байлыгынын адреси жок болчу. Мисалы, ошо алалы. Самаков арак чыгарып байыган, Сулайманов темир ташып байыган, Төрөбаев ун чыгарып, Чыныбай Турсунбеков ун чыгарып байыган, Шаки арак завод менен байыган, Табыл Дегенбердиев Максим Шоро менен байыган, бүт баарынын даректери бар да. Ал эми Райымдын байыганын таможнядан жегенден башка эч кандай дареги жок. Өмүр бою мамлекеттик кызматкер болгон деген актануулар менен. Райымды сындап чыксаң эле, сен элге эмне жакшылык кылып койдуң, ал мындай кайрымдуулук иштерди кылып атат, тигиндей иш-чараларды уюштуруп атат, мындай спонсор болуп атат. Миллиард турдап туруп 100 миңге спонсор болуп коёшу, ал оңой эле. Ошон үчүн азыр сизде эки гана тандоо турат: же Райымды камап эл үчүн кызмат кыласыз, же болбосо 61 жаштын сыйкырдуу күчү менен сиз дагы кызматыңыздан кол жуушуңуз мүмкүн. Себеби бул жолкуда эч кандай белгилүү тараптар эмес, эл оппозиция болот. Бул жолкуда элге эч ким акча чачпайт, эл өзү гана каршылык көрсөтүшү мүмкүн. Ошол себептен сизде азыркы акыркы мүмкүнчүлүк турат. Мен Райым сизге тиешелүү экенин бир нече далилдерин келтирейин. Эми шайлоодо көрдүк, эң көп эл чогултуп берген Райым болду. Кара Суу стадионунда канча 50 миңден ашык адамды чогултуп берди. Андан сырткары добуштар да ошондой болду. Андан сырткары Райымдын байлыгынын негизги булагы болгон Хабибулла Абдурахман президенттин инаугурациясында отурганы бул түздөн түз сиздин таанышыңыз экенин далили. Анткени анын оң жагында сиздин агаңыз отурат, сол жагында эжеңиз отурат. Анын ар жагында Россияда коррупцияга айыпталган бажычы Андрей Белянинов отурат. Бул деген ошол мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин аппараты тизмени түзгөн күндө дагы ошол катарда сизге тиешелүү адамдар отурганын далилдейт. Жана Хабибулла Абдурахман сизге тиешелүү экени Сапар Исаковдун катында дагы айтылат. Бегим ай жазган, ошондон сурагыла деп. Сооронбай Жээнбеков суранып, мен Хабибулла Абдурахмановду кабыл алгам деп. Андан сырткары Азаттыктын кабарчысы Токтосун Шамбетовго Атамбаев өзүнүн үйүндө Койташта берген маегинде мени Хабибулла менен
Сооронбай тааныштырган дегени дагы туура. Холдингтин башчысы Хабибулла Абдулкадыр менен мага Сооронбай өзү тааныштырган 17-жылы. Муну Азаттык бардык жерде кишеңер барда. Таап туруп сурагыла. Хабибулла Кудайга ишенген корккан адам айтат да. Сурагыла, кантип тааныдың Атамбай? Мага аны Сооронбай тааныштырган 17-жылы. Пархати деген да? Жок, анын шефи. Андан сырткары интернетте издеп көрсөңүздөр болот. Бекназаров Атамбаев деп издесеңер, 2010-жылы Атамбаев менен Бекназаровдун ортосундагы аудио жазуу интернетке жарыяланып кеткен. Анда Бекназаров айтып атат: "Сен 400 000 доллар алып алып, башка кишини коюп койдуң. Кулматыңды камайм азыр" деп Соке өзүнүн кишисин койбой койгонуңа биякта ыйлап отурат деген жазуусу бар. Эми эки таможник үчүн барышсаң уят. Эки таможник эмес, вот так. Ояктан тиги Жээнбековго суранган деле муну коюп бердим. Эке 400 000 доллар алып алыптыр, башканы койдуңар. Кимди койдук? Кимди койдуңар? Сооронбай ыйлап атат азыр сен досто. Ал сен балдарың койду да. Мен балдарым койгон жок, сенин балдарың. Мен Сооронбайдын представлениесин алып келип бергем. Аны берсек, то они такие деп турган кулматыңар. Хорошо? Мына кечеүнкү ошол Сооронбай ыйлап аткан адамды дагы 400 000 доллар алып алыптыр, башканы коюпсуңар. Ну, эгерде алган киши болсо камалган киши мен топур. Камайбыз. Мына камайбыз. Мен мисалы бир тайын албайм билбейм. Силер ушинтип эле революцияда жалгыз силер болуп эле көрүнгөн жерге барып эле силер коюп эле калдыңарбы? Биздин да менет бар. Бул деген Райым Матраев менен Атамбаевдин каршылыгы ошондо башталган. Себеби Райымдын акчасын алып туруп Атамбаев башка кишини коюп койгонунун далили. Ошондон баштап экөө душмандашып баштаган. Бирок улам Сооронбай Жээнбековдун Атамбаевга кагуусундай таарынычы талабынан улам кийинчерээк Райым Матраимов ошол кызматка коюлуп, жалпы түштүк бажысы берилип, Атамбаев өзү дагы бул ишке тиешелүү болгон. Мен азыр Атамбаевди да көп айтып атат. Азаттык Атамбаевдин колдоосу менен азыркы бийликти жамандап атат деп. Атамбаевга азыр баары бир, ал түрмөдө жатат. Ага ата мекендик согушка сен күнөөлүүсүң деле баары бир. Ал түрмөдө азыр кандай гана айып болбосун, ал мойнуна алат. Себеби ал Тирет Нечева деген адам да. Атамбаевдин эмне күнөөлөрү экенин баарыбыз билебиз. Эң биринчи кылмышкер ушул Атамбаев. Тиги СССРден калган Кыргыз жазуучулар союзунун тиешесин Атамбаев жеп койгонун да билебиз. Дачасы, ош окуялары бүт бардыгына Атамбаев күнөөлүү экен. Биз Атамбаевди эч кандай актабайбыз, карапайым эл. Атамбаев да күнөөлүү, Райым да күнөөлүү, бүт коррупционерлердин бардыгы күнөөлүү. Биз азыр президенттен талабыбыз ушул өзүңүздүн тарапташыңыз, жемөөрчүңүз болгон Райымды камашыңызды талап кылабыз. Эгер камабасаңыз, анда сиз дагы соучастник катары бааланышыңыз мүмкүн. Эгер жогорку кеңеште эрк болсо, эч кандай чимкириктер болбосо, ар ким өзүнүн башы менен жашаган болсо, анда импичмент жарыялаганга эрктери жетиши керек деп ойлойм. А эгер Сооронбай Жээнбеков сизде эл үчүн кызмат кылам, тарыхый адам болуу ниетим бар деген ой бар болсо, анда сиз деген Райымды камап элге пайдалуу кадамдарды таштай баштасыңыз керек. Алар кайсылар? Могу шайлоону ачык өткөрүп, олигархтардын партияларын колдобой, карапайым элдерди парламентке алып келишиңиз керек. Андан сырткары жалпы күч структураларын алмашып, мамиле өкмөттү алмаштырып, жалаң азыркы парламенттин мүчөлөрүнөн эмес, партиялардын мүчөлөрүнөн эмес, сырттан буга чейин элге кызмат кылган кадамдары бар, коомчулуктун пикири макул болунган адамдарды кызматтарга алып келишиңиз керек. Эгер буларды кылбасаңыз, мен мындан 5-6 жыл мурун Атамбаев кызматтан кетеринде 60 мыйзамдуу түрдө срогу бүтүп кетерин 61 жаш болорун түшүнгөндө эсептеп чыкканмын, биринчилерден болуп. Акаев 61 жашында кеткен, Бакиев 61 жашында, Отунбаев 61 жашында, Атамбаев 61 жашында. Эсептеп көрсөм, Сооронбай Жээнбековдун мөөнөтү 61ден ашып кетет экен. Бул кайсы шылтоо менен 61 жашында кетет экен? Мунун арты таза, эч кандай мурда кылмыштарга шектелген эмес, эч кандай мындай Атамбаевга окшогон арты булганган саясатчы эмес. Кайсы шылтоо менен кетет экен деп таң калып жүрсөм, арадан эле ушундай Райым чыгып калды. Эгер сиз мында чечкиндүү чараларга барбасаңыз, сиз дагы ушу 61 жашыңызда кызматыңыздан кетишиңиз мүмкүн. Андыктан ойлонуңуз деген кеңешти берет элем да.
Эми азыр могу видеону көргөн адамдар угушу мүмкүн. Бул кайсы өзүн чоң ата сезген, кайсы акылдуу, өзүн эмнеге патриот сезип атат депчи. Мен айтам, мен патриотмун, кыргыздардын эң патриотторунун биримин. Кыргызстан тарыхында Кыргызстан жөнүндө эң көп ыр жазган автормун. Атам президент Жээнбековго жаккан кел кыргызым кыргызча сүйлөшөлү деген ырдын автору да менмин. Сойку сатып алгандай алса болот сотторду деген сыяктуу Алмаз Шадаев ырдаган Жаркырасын Кыргызстан деген ырдын авторумун. Мен акыл айтканга кыргыз элин патриоттукка үндөгөнгө акым бар деп эсептейм. Ошол себептен ушул кайрылууну жазып атам. Андан кийинки маселе Райымдын Ошто кандай хан болгон жөнүндө кыскача үзүндүлөрдү айтып кетейин, өзүңөр элестетип алгыла. Райым мас болгондо кол алдындагыларынын баарын үйүнө чакыртып, эшикке тизип койчу. Үйүнө кирип жатып алат. Анан түнкү саат 3-4-төрдө чыгып, үн чыкпай эле колун шилтеп коет, же аялы кете бергиле деп айтып коет. Ошондо жанагы байкуш кол алдындагылардын баардыгы тарап кетет. Болбосо уйкудан калып ошол жерде турат. Болбосо кызматынан кетет же бирди көрөт. Райым тойго барчу болсо, ресторанын баардыгын ошо кол алдындагы кишилер тегеректеп турат да. Бул деген өзүнүн бийлигин, өзүнүн хан экенин көрсөткүсү келгендиктердин белгиси. Андан сырткары Райым бир майрам уюштурса, сулуу ырчы кыздар, бичи кыздардын баардыгы барат. Акчаны жанагы шейхтер чачкандай, мондай 1000 сомдук, 5000 сомдук, $100 асманга чачып ойноткондорун ырчылар өздөрү айтып жүрөт. Ошол акчаны чачып атканда жанында отурган чоңдор айтып жүрүшөт. Райымдын тоюна бир эле барып келгенде бир машина алып койгон ырчыларды мен чекеден билем. Ошол иштердин баардыгын керек болсо гонорары жок эле барышчы дагы, тескерисинче ошол тойго чакырган алпарчулук ишти Аман Ибраев кылат. Тескерисинче ырчылар Аман ошо чакырган үчүн Аманга чотур бергендер күндөрү бар. Эми элестеттиңер да Райым өзүн кандай хан сезип алган. Ошол себептен азыр президентти демөөрчүлүк кылып койгон үчүн Матраимовдор өлкөдө өздөрүн хан сезип билгендерин кылып жүргөнү ушундан. Ошол себептен мен көп маалымат билген үчүн жана Матраимовдор жөнүндө изилдөөнүн башын багыт берген уланга мен болгонмун. Улан Эгизбаев, эгер билбесеңиздер, биринчи Манаста окуп жүргөндө 3-курста агым гезитинде практикант болуп келген. Анан Аскер Сакыбаеванын чечкиндүүлүгү менен биз Уланды агым гезитинде алып калганбыз. Жана ал башында социалдык темалар, жаштар жөнүндө, интернет дүйнө жүзү боюнча жазып жүргөн, бирок саясатка, парламентке биз Нурхан Эгизбаев экөөбүз аккредитация болгондуктан саясатка кызыга баштаган Улан. Анан биз ага багыт берип, депутаттар, саясатчылар менен сүйлөшүп, маекти мындай аласың деп биринчилерден болуп ак үйгө аккредитация кылган биз болгонбуз. Уландын эми агым гезитинен өспөйсүң, гезиттин тиражы чектелүү, сен деген азаттыкка барышың керек деп багыт берген мына Назгүл Калманбетова деген журналист эже экөөбүз болгонбуз. Ошондой эле кайсы темаларды көтөрсөм резонанс болот дегенде алгачкылардан болуп биринчи жолу Бажыдагы коррупция боюнча Уланга мен айтканмын. Себеби мен өзүм Алайдан болом, Эркаштанда иштеген тааныштарым көп. Жана мен Ош Бажы волейбол клубунда, ошо Райым Матраимовдун азыркы Эрем волейбол клубунда ойноп жүргөндө ошондой мыйзамсыз иштер көп болгондуктан акча көп экенин түшүнгөнмүн. Ошол себептен Уланга багыт берген. Мына ушул теманы иликтесең, сен өзүң каалагандай тарыхта кала турган журналист болосуң, жана элге кызмат кыла турган болосуң деп багыт берген. Улан дагы Оштогу Райымдын даректерин жана кайсы кишилер кандай неме кылгандарын баарын багыт берген мен болгонмун. Эгер Улан менен мынчалык сырдашкан эмес дей турган болсоңор, мен дагы бир секретин айтып берейин. Уландын жубайы Сапаргүл Абдунабиева экөө чогуу окушкан, бирок Сапаргүл Уланды окууну бүткөнгө чейин кыз жигит катары признавать эткен эмес. Анткени Сапаргүлдүн ата энеси биз сени эч качан аркалыкка бербейбиз деген позицияда болушкан. Ошол себептен Улан менден байке сиз Кадамжайда чоңоюп калдыңыз, Исфана Баткенде жашап жүрдүңүз, Сапаргүлдү тааныйсыз. Мен кантип ушу Баткенди кайын журтума жаксам болот деп кеңеш сурап, керек болсо Сапаргүл менен жазышкан перепискаларын окутуп кеңеш алып жүргөн күндөр болгон. Менимче балапанбы же жөжөбү же сарыбы деп бир нерсе деп эркелетчү да, ушул сары жөжөгө байланыштуу. Улан менен көп сырдашканмын. Анын ушундай курч журналист болгонуна кандайдыр бир деңгээлде Аскер Сакыбаева, Нурхан Керимбаев, Тынчтык Алтымышев, Назгүл Калманбетова мен себепкер болуп калганбыз. Ал эми байлык менен бул жашоодо атын калбашын, жакшы адам болуш үчүн ушундай
философиялык ой жүгүртүүлөрдү Зайырбек Ажыматов мындай биз обедтен чыкканда сүйлөшүп туруп калчубуз, кичине эс алып, ошол кезде уланга ошол таасир эткен, тарыхта кала турган адам болсоң ушундай элге кызмат кылыш керек деген сыяктуучу. Ошол себептен Улан ушундай курч журналист болуп калган. Анан Уландын өлүмүнө дагы мен өзү өлдү дегенге ишене албайм. Себеби Улан эч качан өзүнүн коопсуздугуна мындай опасность болгон жерге өзүн эч качан тобокел салып барбай турган жигит болчу эле да. Андан сырткары Уланга ошол изилдөөлөрдү чыгарбоо боюнча акча сунушталган дагы мага айткан. Ошол акчаны албай койгон $400,000 Улан кандай жигит экенине баа берип койсоңуздар болот. Ошондой эле Али жөнүндө айта турган болсом, азыр көпчүлүк айтып атат, Али ушул Атамбаевдин акчасын алып алып ошол тарапты чаап атат, ушундай каршы согушуп атат деп. Али менин группалашым Данияр Батыров, Данияр Жаныбековичтин жээни болот. Данияр студент кезде 1-2 курста Данияр экөөбүз сканбор түзүп, гезиттерге тапшырып, мындай чөнтөккө акча кылчубуз да, мындай өзүбүздүн чыгымдарыбызды жапчубуз. Кийин ошол өнөрдү Даниярды көрүп, Али финтехте окуп жүргөндө сканбор түзгөндү үйрөнүп, мен ал кезде КТР ОБО гезитинде жоопту катчы элем, редакторубуз Түгөлбай Казаков эле. Али бизге сканбор түзүп келчи, биз ага гонорарын берип, ал студент кезде өзүнүн ата энесине күч келдирбей, өзүн баккан жигит болчу да. Ал өзү эконом факты бүтсө дагы журналистикага ошол биз менен кеңешип жүрүп, гезиттерге аралашып жүрүп неме болгон. Азыр мисалы 5-канал менен чабышып атышпайбы? Эрнис Кыязов 5-каналга келгенге чейин, Азаттыкка чейин Али 5-каналда иштеген, көпчүлүгүңүздөр биле бербейсиздер. Азаттыкка бар деген кеңеш бергендердин бири дагы болгонбуз. Ошол себептен Алини там акча алып ушинтип неме кылып атат дегендер адашат. Али бул элге кызмат кылууну каалаган, ата энеси үчүн жакшы бала экенин далилдегиси келген патриот жигиттердин бири. Андыктан акча алып бирөөнүн камчысын чаап атат деген эч кандай чындыкка жакындабайт дагы. Эми жалпы кыргыз элине кайрылып кетсем, урматтуу кыргыз элим, мына көрүп атасыздар, азыркы кайсы кызматта турган бийлик өкүлдөрү болбосун, бардыгынын максаты өлкөнү тоноо, баюу жана жакындары менен, өзүнүн кланы менен бийликти бербөө максат болуп атат да. Мына жакынкы шайлоодо өлкөнү оппозиция жок, бийлик өз билгенин кылат. Ошол себептен олигархтардын партиясын колдобой, жок дегенде бир жолу көрөлүчү, мына Украинадагы ошоп карапайым калктыгын өкүлдөрүн колдоп көрөлүчү кандай болот экен. Эч кандай акчага сатылбагыла, анан жердешим эле биздин бала пайдасы тиет, тигиндей мындай деген жердешчиликке бөлүнбөгүлө, мындай пендечилик кылбагыла деген бир өтүнүчүм бар эле да. Бул оштук эле деп, мисалы көпчүлүктөр Райымды колдоп атасыңар, президентти колдоп атасыңар. Мен ачык айтып кетейин, мына коррупционер чиновниктерди иликтеп аткан Ыдырыс Исаков оштон болот. Ошол президенттин жердеши болгон Али Токтокунов Каракулжадан болот. Булардын Жанар Акаев деле оштон болот. Сындап эле атышпайбы? Эч кандай жердешчиликке такабай эле. Мен деле оштон болом, мен деле Райымды сындап атам, мен деле президентти сындап атам. Андай жердешчилик менен биз өлбөйбүз, туугандар. Анан могу жугунду ичип алып, шайтанга адвокат болгон урматтуу активисттер, журналисттер, кичине уялсаңар боло. Кантип жеп атасыңар, кантип тамагыңардан өтүп атат. Көрүнүп турат далилденип. Мисалы боюнда бар адамдын, боюнда бар аялдын кантип боюнда болгонун элдин баары билет. Бирок айтыш уят да. Ошондой эле Райым кантип байыганын элдин баары билет, бирок далил жок да, айта албайсың, коркушат көбү. Себеби бардыгы мындай кара күчтөр, спортсмендерди колуна алып алган, спорт клубтары бар. Коркуп эле унчукпай жүрөсүңөр да, кошоматтанып дагы атака коюп койгондо кантесиңер ушундай ачыкта айткан адамдаргачы. Уялсаңар боло, уялсаңар. Хотя бы уялып унчукпай калбайсыңарбы? Ширин Айтматова коррупционерлерди алып чыгып атат далил депчи. Ширин Айтматовага эмне жетпейт? Депутат болуп көрдү мисалы, бийлик үчүн деп атсаңар. Чыңгыз Айтматовдон калган гонорар бир эле анын үй бүлөсүнө эмес, бир айылды бакканга жетет. Ал дүйнө жүзүнөн гонорар алат. Ширин Айтматовага эмне жетишпейт? Ал ошол коррупционерлердин жүзүн ачайын деп парламентте аралашып көрүп, ошол жерден коррупционерлер кандай бети жок экенин ичинен көрүп, ушундай кадамдарга барып атат мисалы. Мен мисалы актабайм.
депутаттык комиссиянын Айеркен Сайматинин өлүмү боюнча депутаттык комиссиянын Алтынбек Сулайманов түзүү сунушун айтты да. Анан айрымдар Сулайманов бул жака тиешеси бар деп атат. Сулайманов Сайматин менен байланышкан сүрөттөрү бар болушу мүмкүн. Бар. Сулаймановдун логика менен ойлоп көрбөйсүңөр, ал кандай байланышы бар? Айеркен Саймати 97-жылдан бери Кыргызстанда кара сууда бизнес кылат, акча которуу тажрыйбасы бар. Сулайманов кантип байыган? Кыргызстандан Кытайга темир жеткирип, ал акчасына кайра товар алып келип, ошол ири суммадагы акчаны товарды өткөргөнгө Айеркен Саймати жардам берген болушу мүмкүнбү? Мүмкүн. Анан анын партнерын өлтүрүп кетишине Сулайманов кызыктар болушу мүмкүнбү билишке? Мүмкүн. Ошол себептен ал чын дилинен комиссия түзүүнү сунуш кылып атат. Андыктан бул жерде калп эле Сулаймановго стрелка түрткөн туура эмес. Логика менен ойлонуп көргүлө. Эгер Сулаймановдун күнөөсү болсо, ал трибунада туруп комиссия түзөбүз, тиги бу деп кыйкырбайт болчу. Сулайманов билет ким өлтүргөндөрүн, баардыгын билет. Бирок ошол башка бирөөлөрдүн ооздору менен айткысы келгенин, ошо комиссия түзөбүз дегенден түшүнсө болот. Урматтуу кыргыз элим, мына урматтуу президент Садыр Жапаров боюнча айтып кетейин, ушунча болуп калды. Садыр Жапаров. Ооба, убагында идеалдуу саясатчы болгон эмес. Антикоррупциялык комитетти жетектеп комиссар болуп турганда дагы эч кандай кылмыштарды ачкан эмес. Бирок депутат катары Кумтөрдү изилдөө боюнча комиссиянын төрагасы болгондо Кумтөр Садыр Жапаровго жолуга албай атасына $100 миллион сунуштап келген. Балаңызды токтот деңиз, ушундай $100 миллион берели деп. Атасы ажы киши болгондуктан Садыр Жапаровду чакырып ыйлап айткан. Урматтуу Садыр, балам, мен сени элдин ырыскысын жесин, ушундай пара жесин, мен атымды уят кылсын деп тарбиялаган эмесмин, балам. Эгер мындай саясатчы боло турган болсоң, ташта дагы башка иш эле кыл, балам. Менин көзүм тирүүмдө Садыр пара алды деген айыптоо уксам, колуңа өлүп берем. Эгер көзүм өткөндөн кийин ушундай нерсе кылчу болсоң, көрүмдө жатып өкүрөм деп баласын элге кызмат кылууга үндөп кеткен. Ошондо атасы да баласы да ыйлап, Садыр Жапаров ошондон баштап эл үчүн кызмат кылууга мындай багыт алганын угуп алып, менде жүрөк жылыган. Ошондон кийин аракеттери дагы ошого байланышып калган. Садыр Жапаровдун айыбы, азыр камалган айыбы, мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылды. Чет өлкөдө жүрүп кантип мамлекеттик төңкөрүш жасоого айыпталат? Же бир видеосу жок болсо, же записи жок болсо, жабырлануучу катары Эмилбек Каптагаев айтты, Садыр Жапаровдун эч кандай күнөөсү жок. Тиги сарылык тентек жигиттер мени барымтага алды. Садыр Жапаровдун ал жерде тиешеси жок десе болбой камап атат. Мына Канат Исаев менен Текебаевди кой берди. Сооронбай Жээнбеков кой бериптирди да. Алар азыр унчукпай отурушат. Кызмат кылып беребиз деп атат шайлоодочу, мисалы Канат Исаев. Канат Исаевдин видеосу көрүнүп турат го, акча берип, давай мондай балдарды чогулткула деген. Ошол күнөөлүү эмес дагынан эч кандай далил жок. Садыр Жапаров күнөөлүү. Урматтуу президент, эгер элдин ою менен эсептешебиз десеңиз, анда Садыр Жапаровду чыгарыңыз, шайлоого катышсын. Эл катары өзүнүн партиясы менен депутат эле болуп келсин. Эгер мындай болбосо, убагында Кыловду түрмөдөн алып чыгып сразу премьер кылган сыяктуу, карапайым эл Садыр Жапаровду түрмөдөн алып чыгып президент кылат. Президент. Сиз азыр түрмөдө кармаган ар бир күнү Садыр Жапаровдун рейтинги өсүп атат. Голостор бесплатный кошулуп атат. Ушуну эске алып койсоңуз. Анан Садыр Жапаров боюнча, деги эле Кыргызга берилген президенттер боюнча. Мында ойлоп көрсөм, бизге Кудай ар бир областтан бирден президент бериптир. 7 областыбыз бар. Масалиев, Баткенден, Нарындан Усубалиев, Чүйдөн Акаев, Жалал Абадтан Бакиев, Таластан Отунбаева, Чүйдөн Атамбаев, Оштон Жээнбеков. Бир гана көлдөн бериле эле экен. Кыргызда 7-нин бири Кыдыр деген сөз бар. Балким 7-чи областтын өкүлү катары Ысык көлдөн чыккан Садыр Жапаров ата алдына берген ант үчүн элди оңоп кетүүгө балким алы күчү жететтир. Ниети бар киши экенин билип турабыз. Ошол себептен кыргыз элим, балким эгер Садыр Жапаров эркиндикке чыгып шайлоо иштерине аралашып калчу болсо, ошону колдоп коюңуздарды мен өтүнөм. Ошол, урматтуу кыргыз элим, мен дагы өзүмдүн атылдык пикиримди айттым. Анан мындай, эгер биз ушундай коррупционерлерди колдой берсек,
мындай өлкөнү мен дагы азыр башка өлкөдөн ушул олигарх коррупционерлердин айыбын айткан үчүн мени куугунтуктап өлкөдөн чыгып кеткенге туура келген. Мен азыр Кыргызстанда эмесмин. Мен дагы карапайым мигранттар сыяктуу эле жөнөкөй жумушта иштеп жүрөм. Менин дагы кичинекей балдарым мени тааныбай, мен дагы жүрөгүм ыйлап, балдарымда тарбия бере албай, эркелете албай ушул башка өлкөдө жүрөм. Азыр ошол мигранттардын баардыгы балдарын кемпир-чалга таштап койгон үчүн мына кечеде Аксыда окуучу кыздар мушташып сөгүнүшүп атат. Балдардын тарбиясы өлүп атат. Ушул коррупционерлерге жедирип биз ошолорду коргоп бергенде, ошол уурулук кылып келатканда эшикти ачып берген адамдар болуп атасыңар. Ушул силер колдоп, кой биздин бала, ой ал мындай эмес, сен эмне кылып койдуң деп мындай атырылган шүмшүктөр, жугундукорлор силер ошол уурулуктун эшигин ачып берип аткан жардамчылар силерсиңер. Эгер ошол коррупционерлер болбогондо мигранттар мынтип тентимек эмес, пенсия пособиялар болмок, мугалимдер, врачтардын айлыгын нормально, өлкөнүн бюджети жарды болмок эмес, жер тилкелерибизди башкаларга алдыртмак эмеспиз. Ушундай коррупционерлер болгон үчүн Кыргызстандын паспортун алалы ар ким ар кандай кылмыш кылып жүрөт. Ошон үчүн ойлонолу кыргыз элим, ойлонолу.